Быйыл Улуу Британия сезондук айыл чарба жумуштарына ишчилерди Кыргызстандан чакыра баштады. Ушул тапта Англиядагы фермаларда 1200-дөн ашуун кыргыз жараны эмгектенип жатат. Алдыда ишке кантип орношсо болоорун, 6 айда канча акча чогулаарын жана кандай кыйынчылыктар кезигерин айтып берем. Англиянын фермаларына түшүм жыйноого, айыл чарба иштерин аткарууга жылына 80 миңдей ишчи керек. Экологиялык таза өстүрүлгөн жер жемиштерге Европа өлкөлөрүндө суроо талап күч. Акыркы жылдары сезондук жумушка борбор азиялыктар да тартыла баштады. Алгач кыргыз жарандары Орусиядагы компаниялар аркылуу ишке орношчу. Быйыл болсо жарандарга Кыргызстандан эле кете алчудай шарт түзүлдү. Тышкы иштер министрлигине караштуу жарандарды ишке орноштуруу борбору Улуу Британиянын Agro HR компаниясы менен анын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү болуп 3 тараптуу келишим түзүлгөн. Ишчилерди жумушка алууну Agro HR өзү жүргүзөт. Ал эми жарандарды ишке орноштуруу борбору маалыматтык колдоо көрсөтүп, жарандар кыйынчылыктарга туш болгондо жардам берет. Бул программага катышуу бул бекер. Эң негизги фактор бул бекер. Эч кандай акча берип, ортомчуга акчаны берип анан кийин Англияга кетем деген бул туура эмес. Бул кылмыштык бир беренелерге жоопко тартылуучу маселелерди мен белгилеп кетким келет. Бизде катышкан жарандар булар бекер барып, анткени Англиянын өкмөтүнүн талабы айыл чарба жумушуна келген жарандар бул өзүнүн акчасын коротпой келип иштейт деген маселени жаратканда, эми акча коротпойт деген маселе дегенде биздин жарандарда туура эмес түшүнүп калбасын. Ал жерде визалык жардам, анан кийин жарандын Улуу Британияга учуп баруусу эми албетте анын өзүнүн чөнтөгүнөн төлөнөт. Жумушка орношууга көмөктөшкөн маселе боюнча мен тактан айтып кетейин, эч кандай каражат берилбеш керек. Биз бул Кыргызстандагы Agro HR компаниясынын өкүлү бар, өкүлчүлүгү ошолор менен кошо алдын ала окутуу биздин жарандарды Улуу Британияда кандай шарттар менен жүрүш керек, укуктары кандай корголуш керек, бир кандайдыр бир ыңгайлуу бир кырдаалдарга туш болбош үчүн ошол боюнча түшүндүрмө иштерди жүргүзүүгө милдеттүү. Биз дагы анан Agro HR компаниясынын бул жерде өкүлчүлүктөр алар уюштуруп бериш керек. Биз тиешелүү маалыматтык, консультациялык жумуштарды аткарып бериш керекбиз. Бизде негизинен түз байланыш телефонубуз бар. Эки операторубуз отурат. Алар форматы, иштөө форматы WhatsApp менен көбүрөөк биздин жарандарга кайрылат. Аны менен бирге бул Кыргызстанда Agro HR компаниясынын өкүлчүлүгү бар. Алар атайын ошол жерде мындайча айтканда лидерлерди шайлаган. Ар бир кеткен, мисалы үчүн адамдардын үстүндө лидер турат, бир 10 адамдын, 20 адамдын үстүндө. Ошолор тиешелүү иш-чараларды алып кетишет. Ошол түздөн түз орунунда жардам берүү боюнча иш-чараларды кылат. Бизде мындай кеп кеңеш алуу боюнча маселелер болгон. Ачыгын айтып коеюн, Улуу Британияга барып элдер эми келип атат. Кандайдыр бир көйгөйлөр боло турган болсо, биздин борборго кайрылса, өтө кодоноо мыйзам бузуулар фактылар болсо, арыз менен да кайрылганга мүмкүнчүлүгү бар. Биз аны албетте карап, өзүбүздүн жумушубузду же биздин өнүктөштөрдүн жумушун анализдеп, ошол боюнча тиешелүү иш-чара караганга биз толук кандуу даярбыз. Сезон май айынан ноябрга чейин созулат. Agro HR компаниясынын сайтында фермада иштеп, саатына 10 фунтка чейин акча тапса болоору көрсөтүлгөн. Негизинен иш убактысы 10 саатка чейин созулат. Бирок иштин көлөмү түшүмдөн да көз каранды болот. Agro HR өзү мигранттар 600 миң сомдон ашуун акча таап кетет деп маалымдайт. Улуу Британияга барып иштеп келүүнү каалагандар алгач Agro HR'дын сайтына кирип, фермадагы иш тууралуу кеңири маалымат ала алат. Андан сырткары Мигрант Кейжис сайтында да түз байланыш номерлары бар. Анда кошумча суроолорду берип, жооп алса болот. Ишке орношуу үчүн алгач компаниянын сайтындагы онлайн билдирмени толтуруу керек. Андан соң кызматкерлер сизге байланышка чыгышын күтөсүз. Программа акысыз. Сиз виза менен авиабилетке кеткен каражатты төлөйсүз. Жалпысынан 100 миң сомго чейин акчаңыз болушу керек. Фермада иштеген кыргыздардын айрымдары YouTube'ка видео жүктөп, иштин артыкчылыгы менен кыйынчылыктарын кошо айтып берип жатышат. Биз дагы бир нече мекендеш менен байланыштык.
Алардын бири AgroHR компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен Улуу Британияга кеткен Бишкектин тургуну Айбек Муслимов. Келишим боюнча бардык эле нерселер аткарылды десем жаңылышпайм. Бир гана ошол келишим боюнча норма көрсөтүлбөптүр. Аны бул жакка келгенде билдик. Саатына норма бар экен. Канча килограмм, канча яшык териш керек. Аны аткара албасаң жумуштан кетир экен же болбосо ошо келишимде көрсөтүлгөн айлык маянасы боюнча берилбей, андан бир аз азыраак берилип калат экен. Майлинаны туруп терип иштедик. Кыйналган жокмун деп айта албайм. Мен үчүн орточо болду. Ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар дегендей. Талаа жумуштарында иштеп жүргөн үчүн мага бир аз жеңилирээк болду. Өтө эле көп кыйналган жокмун. Бул жакта кандай бир суроо маселе болуп же кыйынчылыктар болуп калса, ошо жумушта, фермада супервайзерибиз болот, ошого кайрылабыз. Же болбосо менеджер бар, же андан чоң улуу адистер бар, ошолорго кайрылабыз. Ошолор аркылуу кандай бир кыйынчылыктар болсо чечкен жардам беришет ошо ферманын ичинде жумуш боюнча. Иш жакпады деп кетип калгандар болду. Жумушка чыдабай кетип калгандар деле болду. Улуу Британия мага жакты. Бул жактан көп тажрыйба алдым. Эки жакты көргөндө эле мүмкүнчүлүк болду. Кene биз иштеген ферма Лондон жанында болчу, Лондонго жакын. Лондонго бат-баттан дем алыш күндөрү барып аттык. Айбек сезонду жыйынтыктап Кыргызстанга кайтуу алдында турат. Кыргыз жарандарынын кээ бирлери айрым фермаларда орой мамиле жана катаал тартип бар экенин айтышат. Андан сырткары келишимде жок талаптар фермага келгенде билинип келе жатканын белгилешет. Мындай жагдайда мигранттар башка фермага которула алышат же Кыргызстанга кайтып келишсе да болот. Бирок ушунча келгенден кийин жок дегенде кеткен чыгымды актайын деп кыргызстандыктар ар кандай жолдорду караштырышат. Мисалы, Ош облусунун тургуну Байкал Топчубаев Улуу Британиядагы ишке Орусиядагы фирмалар аркылуу орношкон. Ал Орус-Украин согушу башталганга чейин Москвада иштеп үй бүлөсүн бакчу. Бирок кийин айлыгы азайып, сезондук ишке келген Топчубаев Англияга келгенде эле кыргыз жарандар менен мамиле түзүп, көп өтпөй алар аркылуу өз кесиби боюнча жумуш таап фермадан кеткен. Буга иштин оордугу да себеп дейт. Учурда ал ресторандардын биринде ашпозчунун жардамчысы катары иштеп жатат. 5 күн клубникада иштеп, 2 күн Алмада иштедим. Алма жеңираак экен. Клубникада иш оор. Бу эртең менен биз 5-те ишке барып калсак, 2-ге чейин, 3-ге чейин, 1-ге чейин иштеп аттык. Андан кийин кайра кайтасың, обед кыласың, жуунасың, таранасың. Ошо менен убакыт өтүп кетет. Андан кийин бир курс окусам деген ойлор болуп атты, бирок тилек каршы иштесе кыла албадым. Эрте жатасың, эрте окутайсың дегенде. Негизи иш оор экен. Иш оор. Анан мен барганда эле ошол жердеги кыргыз балдар да көпчүлүгү жабылып калып, көптөн 2 айдан бери иштеген балдар бар экен. Bir gün iş bolsa, bir gün iş bolбойт. Ошол да түрткү болушу по-моему. 5 күн иштедим, бирок 5 күн биз иштеген иштер жакшы эле болуп атты. Негизи кеткениме өкүнбөйм. Мага жумуш чыгып калды. Жакшы жумуш. Бизде кыргыздарда билесиңер го, кайерге барса эле сразу тааныштарды таап, связь кармай коет экен. Азыр бул жерде мен официально иштеп атам деп айта албайм. Себеби бул жерге мен оформление болгон жокмун. Негизи биздин виза TR5 менен оформление кылбаса керек. Эгер кылган болсо, бул саатына 10 фунттан алабыз. Андан тышкары еще чай пулдар бир жумада бир берип турат. Ал чай пул мен өзүмө кеңири жетет. Баскан турганыма каалаган нерселеримди алып, кааласам кийим алам, кааласам эме алам. Улуу Британиядагы фермаларга айыл чарба, талаа иштерин кылып жүргөндөр келсе, ишти алып кете алышат. Англис тилин талап кылынбаганы менен тил билсеңиз пайдасы тиет. Жакшы иш көрсөтсөңүз кийинки сезонго да чакырып алышыңыз мүмкүн. Фермадагы иш жакпай калса, Англияда калып башка ишке мыйзамдуу орноша албайсыз. Фермадагы иштен кетип калгандардын саны көп болуп кетсе, Британ өкмөтү кыргыз жарандарын фермага чакыруу боюнча келишимди кайра карап чыгышы мүмкүн экенин жарандарды чет жактагы ишке орноштуруу борборунун жетекчиси эскертет. Ошону менен бирге, эгерде биздин жаран чет мамлекетте жакшы иштеп, өзүн жакшы көрсөтүп, биздин кыргыздын меймандостугун,
иштермандыгын көрсөтсө, бул Англиядагы ошол айыл чарба жумушунда же жумуш берүүчүлөрдө жакшы бир кыргыздар жөнүндө ой кала турган болсо, албетте эмки жылы бул мен буга чейинки айтып кеткен сан 5 эсе, 6 эсеге көтөрүлүп келишке мүмкүн. Сиздер менен Эльвира Султанмурат кызы болду. Көрүшкөнчө.